Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Rasulillah. Ve ba'd. Hurmatlı момын musulman bir tuğandar. Allah Taala tutup жатқан розоңуздарды жана түнкү таат ибадаттарыңыздарды Allah kabul болгон ибадаттардын катарына кошкон болсун. Амин я раббал аламин. Мына алхамдулилlah, Аллахка шүгүрлөр болсун. Рамазандын 20 күнү дагы, 20 күнү дагы өтүп кетти. Көз ачып жумганча. Эми алгачкы 10 күндүктө, экинчи 10 күндүктө көп нерсеге жетише албай калган пенделер, ол акыркы 10 күндүктө аракет кылсаң, иншаллах көптөгөн жакшылыктарга жетип калат, иншаллах. Аллах Тааладан үмүт үзбөйлү, аракетти жакшы кыла берейли. Эми Рамазандын ошол акыркы 10 күндүгүндө кандай амал кылсак, кайсы амалдарды жасасак, кандай өткөрсөк деген маселе боюнча сүйлөшө турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыркы 10 күндүктү кандай өткөргөн болсо, дал ошондой өткөрсөк, биз сүннөткө ылайык иш жасаган болобуз. Эч качан кайсы маселе болбосун динибизде, биз сүннөттөн эч качан алыстабашыбыз керек. Кала берсе, Куранды тафсир кылган кезде дагы, Курандын тафсирин окуган кезде дагы, жана башка ислами илимдерди окуган кезде дагы, Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнөн алыс кетпебиз керек. Курандан кийин алхамдулилlah мына биздин колубузда Сахих Бухари бар, Сахих Муслим бар. Мына ушул эки китеп, жана башка сахих китептер, хадис китептери бар, алхамдулилlah. Мына ушулар биздин негизги далил булагыбыз, шарият булагыбыз болуш керек. Акыйда маселеде болсун, тафсир маселесинде болсун, тарых маселесинде болсун, башка бардык маселелерде. Ошондуктан сүннөттөн алыс кетпеш керек пенде. Колунан келишинче инсан бул жашоодо 1 күн жашаса дагы, 2 күн жашаса дагы, 100 жыл жашаса дагы, 50 жыл жашаса дагы, сүннөт менен жашаганга мусулман, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ээрчип жашаганга аракет кылуубуз керек. Эми акыркы 10 күндүктө кайсы амалды жасасак жакшы десе, алымдар айтат, пайгамбар эмнени жасаган болсо ошону жасагыла дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыркы 10 түндө ошол белини бекем байлап, аялдардан алыстап, кала берсе, үй бүлөсүндагы ибадатка уйгутуп, намаз менен алек болот эле. Намазда турат эле көбүнчө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Билебиз, баарыбызга белгилүү болгондой эле, намаз эң улуу ибадат, эң жакшы ибадат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Мен кама фи лейлатил кадр иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zanbi". Ким Кадыр түндө иман менен жана Аллах Тааладан ажыр сооп үмүт кылган абалда тура турган болсо, мурдагы күнөөлөрү кечирилет деди. Жана "Мен кама фи рамадан иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма taqaddama min zanbi". Ким Рамазан айында иман менен Аллах Тааладан ажыр сооп үмүт кылган абалда тура турган болсо, мурдагы күнөөлөрү кечирилет деди. Бул намаз. "Мен кама" дегенден намаз, ай ас-сала. Намаз бул. Анткени пенде намазда турган кезде Раббиси менен байланышта болот. Ошондуктан киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисине ылайык салатул лейл масна масна, түнкү намаз 2 рекет деди. 2 рекеттен окуй бериш керек. Нафил намаздар, жалпы нафил намаздар, мына түн канча сизди бирөө телефон чалып мындай тынчыңызды албайт, алхамдулилlah, 2 рекеттен канча намаз окусаңыз боло берет. Баамдатка жакындаган кезде анан витр менен бүтүрүп коесуздар. Түнкү намаз 2 рекет деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ошондуктан акыркы 10 күндүктө намазды көбүрөөк окуш керек дейт алымдар. Экинчиси, бул дуаны көбүрөөк кылуу керек. Дуаны көбүрөөк кылуу керек. Намаз деп айткандыгын себеби, намаз эң улуу ибадат. Анткени намазда турганда сиз чалгыбайсыз. Намаздан чыктыңыз, сизди же интернет алып кетет, же телефон алып кетет, же үй бүлөңүз алып кетет, чалгытып кетет. Бирок намазда турган кезде баары бир нафсиңизге каршы турасыз, баары бир чыдап, сабыр кылып турасыз. Намазда турган кезде биздин эмне көп нерсе мындай чалгытпайт да. Ошондуктан намазда көбүрөөк турган жакшы дейт алымдар. Экинчиси бул дуа. Анткени биринчи Рамазан аяттары айтылганда дуа ортодо келген. Шахру рамадан аллази унзила фихил Кур'ан, Рамазан айында Куранды түшүрдүк дейт Аллах. Андан кийин бул аяттан кийин "Уиза салака ибади анни фа инни қариб". Эгер менин пенделерим мен тууралуу сураса, мен аларга жакынмын деп айткын дейт Аллах Таала.
Егер мен туралы Аллах Таала сураса, мен аларга жакынмын деп айткан дейт. Ушул аяттан кийин ухилла лакум хунна либасул лакум либасул лахун дагы ораза аяты башталып кетет. Карасаңыз, ораза эки ораза аятынын ортосунда дуа келе жатат. Дуа тууралуу аят келе жатат. Ва иза салака ибади о Мухаммад, егер пенделерим мен тууралуу сураса, мен аларга жакынмын деп айткан дейт. Ошондуктан бул акыркы 10 күндүктө дуаны көбөйткүлө дейт алымдар. Андан кийингиси дуадан кийингиси амал намаздагы сажда. Сажданы көбөйтүү керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат, пенденин Аллах Таалага эң жакын болгон абалы саждада болот дейт. Бир сахаба бар эле, сахих хадис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан дарат суусуну даярдап берет эле. Ушул кызмат эле. Ушул сахабага күндөрдүн бир күнү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сура деди. Сураганыңды алып берейин Аллах Тааладан, дуа кылайын деди. Сураганың азыр кабыл болот. Анан жанагы сахаба айтты, менин сураганым, мен сиз менен бейиште, жаннатта бирге болсом деди. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, андай болсо көбүрөөк намаз окугун, көбүрөөк сажда кылгын, мен дагы Аллах Тааладан ушул нерсени сага сура берейин, бирок сен дагы өзүң аракет кыл деди да. Өзүң да жардамчы бол деди. Намазда көбүрөөк сажда кыл деди. Сажданы көбүрөөк кыл, намазды көбүрөөк оку деди. Анткени ошол Аллах Таалага эң жакын абал пендени ошол саждада болот экен. Мой пенде саждага барган кезде, рукуга барган кезде, саждага барган кезде булда эң чоң Аллахтын таухиди жатат. Пенде мен кулмун деп, сенин өзүгө гана сыйынамын, бүт ибадаттарды сен үчүн арнаймын деп пенде сажда кылып берет. Бул Аллах Тааланын алдында ошол пенде кор, өтө бир кичпейил, өтө бир кул пенде экендигин мойнуна алган абалда турат. Эми пенде саждада дуа кылып жатса, Аллах Таала эми пенденин сураганын кандай куру кол кайтарсын дейт. Ошондуктан Аллах Тааладан бир нерсе сураса пендеси, жалынып, жалбарып, саждада сураса, Аллах Таала сүйүнөт. Мындайча айтканда, Аллах Таала ошол пендесине берет. Эгер пенде сурабай кое турган болсо, Аллах Тааланын ачуусу келет дейт. Ошондуктан мына ушул чоң бир мүмкүнчүлүк, мына ушул акыркы 10 күндүктө мына ушул сажданы көбүрөөк кылуу керек. Андан кийин зикир, андан кийин истигфар, андан кийин Кур'ан тилаваты. Дагы акыркы 10 күндүктө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам истафти калбак, жүрөгүңө карап туруп бир фатва бер дейт. Эми умрага барган кезде, ажылыкка барган кезде же Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө кээде Кур'ан окугун келет. Кээде намаз окугун келет. Кээде истигфар айткын келет. Кээде зикир кылгын келет. Кээде дуа кылгын келет. Эгер жүрөгүңүз эмнени мындай каалап турган болсо, ошого умтулуп, талпынып турган болсо, ошону кыла бериң дейт алымдар. Бирок намаз, дуа ушул нерселер эң негизги кылына турган амалдар экен. Мына ушул акыркы 10 күндүктө кылына турган иштердин эң негизгилеринен. Мына ушул.